Максатка карата мына план койгонуңузда эми сиз 10 миңден 100 миң сомго чейин план койсоңуз, анда сиз сөзсүз түрдө группа түзүү менен гана жетет экенсиз. Заказ алып отуруп, ал акчага жетишиңиз кыйын экен да. Ал үчүн сиз группа түзөт экенсиз. Көптөгөн адамдарды өз үчүн алуу үчүн же заказ алып иштөө үчүн сунуш кылып отуруп, группа түзүп экенсиз. Муну үчүн сиз YouTube'дан менин сабактарымды сөзсүз көрүп чыгыңыз. Бизнес группа түзүү интернетсиз деген сабакты көрүп чыгыңыз. Мына ушул сабакты толук менен көрүп, аны сиз жөн эле көрүп койбойсуз албетте, сиз аны практикада жасашыңыз керек. Практикада жасап отуруп гана сиз чоң группа түзүп, анан жакшы айлыктарга чыгат экенсиз. Анан интернет аркылуу, интернет бизнес фабилик деген проектим бар кыргызча. Ошол видеолор, бирок бул жабык видеолор. Муну башка жөнөкөй адам көрө бербейт экен. Биздин командадагы адамдар үчүн гана биз ачып берет экенбиз бул видеолорду. Сиз бул видеолорду көрүп мен интернет аркылуу бизнес кылышты толук үйрөнүп, толук ар бир кадамыбызды айтып беребиз. Кандай баракча болуш керек, кандай сообщениялар жөнөтөбүз, кантип сүйлөшөбүз, ошонун баары бар экен. Булардын баарын көрөм десеңиз, мага кайрылат экенсиз, бирок мага кайрылам десеңиз, сөзсүз түрдө регистрациондук номериңизди дагы жөнөтөбүз, мен текшерип турган жөнөтөм. Же болбосо өзүңүздүн наставнияңызга кайрылсаңыз, ал дагы сизге ачып берет. Аларда ачып бергендин укугу бар экен да. Одноклассникиде жана YouTube'да ошондой жабык видеолор бар экен. Ошону сизге шилтемесин таштап коет, ошол папканы, ошол папкадан көрө берет экенсиз ачып. Ал эми сиз кошумча тез акча табам десеңиз, 1000 сомдон 5000 сомго чейин табам десеңиз, анда сиз экинчи вариант боюнча заказ алып иштеп отуруп чыксаңыз болот экен. Кардарларыңызды көндүрөт экенсиз. Баса айта кетчү нерсе, группа түзүү бул тез акча эмес, бул акырындык менен чыкса боло турган акча, бул башка бизнестерге эле окшош. Мисалы үчүн сиз сулуу салон ачсаңыз же дүкөн ачсаңыз, ал дүкөнүңүз сизге дароо пайда алып келбейт. Биринчи сиз 200 миң, 300 миң же 500 миң сом акча киргизесиз. Анан кийин аренда, свет жана башка чыгашаларыңызга иштейсиз. Бир 3 айбы, 6 ай бою сиз өзүн өзү актаганга иштейсиз. Бекер иштейсиз да. Анан кийин 6 айдан кийин уже сиз салган акчаңызды чыгарууга иштей баштайт экенсиз. 1 жыл 2 жылда сиз салган акча чыгат, анан кийин сиз пайда көрөтөм десеңиз болот экен. Ага чейин пайда жок. Фабиликте деле ошого окшош, бирок анчалык эмес. Эми сиз 200 миң, 300 миң сом салбайсыз. Көп болсо өзүңүз үчүн, үй-бүлөңүз үчүн керектүү продукцияларды алат экенсиз, каталог сатып алат экенсиз. Анан китептерди алып окуп турат экенсиз. Анан телефон сүйлөшүүлөрүңүз жана интернетке төлөп турат экенсиз. Эгерде сиз атайын интернет алсаңыз да, ошон бир көп болсо 1000 сом, 2000 сом же эгер ноутбук жана башка интернет аркылуу иштейм десеңиз, ноутбук андай мындай алышым керек десеңиз, анда бир 20 миң, 30 миң салым деп койсок болот да, бизнеске салым. Бирок живой иштейм десеңиз, анда ноутбуктун кереги жок. Анда бир көп болсо 1000 сом, 2000 сом салым киргизет экенсиз да. Анан башында сиз дароо эле 50 миңге чыкпайт экенсиз. Бул 6 ай бою же 4 ай бою болушу мүмкүн. Ага чейин аз акчага иштеп турат экенсиз. Бул башка бизнестерге окшош экен. Бирок бизнестин жакшы жери, сиз келечекте бул бизнести куруп койсоңуз, жакшы куруп койгонуңуз да, кийин ошончолук активдүү иштебей калсаңыз да, акча түшүп турат экен. Мисалы үчүн мен фабиликти жакшылап куруп койдук. Анан 3 жыл бою мен фабиликте иштебей аттым, башка бизнестерди куруп аттык. Сулуу салон менен болуп аттык, супермаркет ачтык, көптөгөн бир 3-4 бизнес параллельно ачып көрдүк. Ошол менен иштеп аттык. Фабиликке убакыт болбой атты. Бир жумада 2 күн гана иштеп коюп аттык. Бирок ошого карабастан айлыгыбыз түшүп атты да, мурункудай эле түшүп атты. Эгерде биз башка жерде айлыкка иштегенибизде, анда биз иштебей калсак акча түшпөй калат эле. Ал эми бизнес сиз иштебей калсаңыз да акча алып турууга сонун мүмкүнчүлүк берет экен. Мына ушун үчүн ушул максатта бизнес куруп койгон жакшы экен. Эртең фабиликти куруп алгандан кийин дагы бир бизнес ачып койсоңуз болот экен. Дагы үчүнчүсүн ачсаңыз болот экен. Ушинтип отуруп анан байыйт экенсиз да. Ал эми сиз айлыкка иштеп жүрө берсеңиз эч убакта байыбайт экенсиз. Анткени сиз иштебей калсаңыз түшпөй калат. Демек сиз өз убактыңызды акчага сатат экенсиз. Башка иш кылыш үчүн сиз ошол айлыктан баш тартышыңыз керек болот экен да. Эми кошумча тез акча табам десеңиз, бул мына кичинекей чакан бизнес деп койсок болот экен. 1000 сомдон 5000 сомго чейин. Бул элдерден заказ алып отуруп, аларды кардар кылып, аларды фабиликтин продукциясына көндүрүп отуруп, бара-бара, мисалы үчүн алар башында бир эле паста же шампунь алса, бара-бара алар фабиликтин көптөгөн продукцияларын ала баштайт. Ушинтип отуруп, жакшы оборотторго чыгып отуруп, жакшы кошумча акчага чыксаңыз болот экен. Ал үчүн сиз экинчи вариант боюнча видеолорду көрүп чыгыңыз. Сөзсүз түрдө көрө элек болсоңуз, мына могу сүрөттөгү 3 видео презентация бар экен. Булар кошуп келсек бир 15 мүнөт төлөйт. Анан экинчи варианттын дагы кошумча 2 видеосу бар. Булар көбүрөөк түшүндүрүп берет уже кызыккан адамды да. Кандай шактар чыгат, кандай белектер бар, кандай акциялар бар, акчаны кандай тапса болот, анан кайсы продукциялар менен башында эң жакшы, минималдуу, эң керектүү продукциялар эмнелерди үйрөнүш керек, ошол боюнча ориентир берип кете турган 2 видеоролик бар. Бул кошуп келсек бул дагы 15 мүнөт төлөйт. Жалпысы жарым саат убактыңызды бөлүп жакшылап таанышып алат экенсиз. Анан сатуу сабактары мына 1 саат 20 мүнөт болуш керек, бирок майда-майда видеолорго бөлүп койгом. Жалпысы кошуп келгенде бир 8 сабак болсо эле 10 мүнөт, 12 мүнөт, 15 мүнөттүк видео сабактар. Ошолорду көрүп отуруп, анан практикада жасап отуруп, сиз өз кичинекей чакан бизнесиңизди куруп алсаңыз болот экен. Кардарларыңызды табып, кардарларыңызды продукцияга көндүрүп алып, өзүңүзгө көндүрүп алсаңыз болот экен. Көндүрүп алган соң сиз улам-улам рекламага убактыңызды кетирбейсиз, улам-улам айтып бергөө убактыңызды кетирбейсиз. Улам-улам көптөгөн адамдарга сунуш кылып, алардын жок деген жообун угуп отурбастан, ошол көнүп калган, колдонуп аткан кардарларыңызга дагы да жаңы продукцияларды айтып берип отуруп, аларды көбүрөөк алууга
түрткү берип отуруп мына оборотуңузду чоңойтуп алсаңыз болот экен, тапкан акчаңызды чоңойтуп алсаңыз болот экен. Реклама негиздери сабагында сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Бул сизге мына реклама жасоодо, адамдар менен сүйлөшүүдө, адамдарды кызыктырууда жакшы түрткү жана жакшы багыт берет экен. Сиз рекламаны туура жасоону үйрөнүп алат экенсиз. Бүт негиздерин үйрөнүп алган соң сиз кардарларды оңой таап, кардарларды көбөйтүүдө да оңой болуп калат экен сизде.